Барыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе сиздер менен өзүм врачмын долбоор алкагында сиздер менен түз эфир алып жаткан учурубуз. Бул түз эфирде сиздердин суроолорду угуп, көйгөйлөрдү угуп, биргеликте кантип чечүү жолдорун баарлашмакчыбыз. Видеону аягына чейин көрүңүздөр, өзүңүздөр үчүн эң пайдалуу маалыматтарды ала аласыздар. Анда эмесе кеттик. Элиз айым, сизди угуп атабыз. Микрофонду күйгүзүп сүйлөй берсеңиз болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Агай, бизде ушундай болуп атат. Азыр менин балам сиздин сабактарыңызды угуп атам, бардыгын. Бирок баарын угуп бүтө элекмин эле, жаңы эле кошулганмын да. Энурес бар бизде. Анан ушу самый главный ушу бизде бутубуз грибок болуп жарыла берет. Анан дерматин Б-ны сүйкөсөк жакшы болуп калат да. Күндө кечинде жууп, ошону сүйкөп жаткызчу. Азыр дерматин Б дефицит болуп, аптекаларда жок да. Жөн эле жууп коюп атам, айла жок. Анан роддомдо ошол жуктуруп алып, күчөп кеткен да роддомдо менин бутумчу өзүмкү. Анан балама жууп калган. 1 жашынан бери эле. Кандай диагноз койгон ошондо сиздерге? Кайсы больницага көрсөтөлүк, жанагы майстар деле жазып берип коет, болду. Диагнозу диагноз. Тери куркак деп койду. Ошо эме грибок жууп калган. Тери куркак деп койгон да. Ошол балаңыз азыр канча жашта? 8 жашта. 8 жаш болуп калды. Демек, 8 жашта тамандары кандай болот? Мындай салалары былжырап кетеби же эмне болот? Былтыр ушундай маалдарда аябай мындай эзилип кеткен болчу да. Баягы Бишкектен Айылга келгенибизде суу жакта. Жана бармактын аралары эзилип кетеби? Бармактын арасы эзилип, анан бармактын түйүндөгү таман бар го. Ошол жерлери эзилип кеткен болчу да. Анан кайра Бишкекке барып, Бишкекте суу менен жууганда кайра жакшы болуп кетти да. Азыр эзилбей атат. Айылда жүргөндө эзилип кетти. Кесилип атат. Таман кесилип атат, э? Ооба, таманы, жанагы бармактын түйүндөгү, аркасындагы таманы кесилип, мындай чоң болуп жарылып кетти. Согончок жарылып кетет го. Ошол сыңар болуп жарылып кетип атат да. Түшүнүктүү. Энурес бар ошол эле балаңызда. Энурес дагы бар. Анан сиздин сабактарыңызды окугандан кийин эми дары бир нерселерди алып берип эме кыла албасам дагы психологический кичине жардам кылып атам. Мындай урушпайчы, тийбей антпей дебейчи. Түшүнүктүү, Элиз айым. Сиздин эми азыркы негизги сурооңуз кандай болуп атат? Ушу бутундагы грибокту жок кылыш керек болуп атат да. Энурести дарылаш керек болуп атат, э? Энурести дарылаш керек. Энурес азыр сиз үчүн приоритетте энуреспи же могу бутунун кезилгениби? Бутунун кезилгени көбүрөөк ойлондуруп атат. Көбүрөөк ойлондуруп атат, э? Анда ошол боюнча сүйлөшөлү, Элиз айым. Демек, сиз төрөгөнсүз. Төрөгөндөн кийин роддомдон жуктурдум дедиңиз. Ошентип балаңыз 1 жашка чыгат. 1 жашка чыкканча эч кандай белги болбойт, э? Жок, жакшынакай эле болчу. Жакшынакай эле чыгат. Анан 1 жашка чыккандан кийин эле буту эң алгачкы учурда кантип башталат, ошондо кантип кезилип кеткенин байкайсыз. Носки кийбейт да, ыйлай берет. Носки кийбейт, ыйлай берет. Мына эң алгачкы симптом ушундай болгон, э? Ооба. Ошол учурда бутунда кандай өзгөрүүлөр бар эле? Кургай берет болчу. Анан кургай берет болчу. Только таманы. Только таманы гана кургап, бармактары болчу. бармактары. Анан түлөп түшө берчү. Ооба. Ушундай болуп башталды. Анан 1 жашынан баштап 8 жашына чейинки ар кандай дерматологторго алып бардыңыз. Ооба. Грибок себептүү болду деп көп айтышты. Майс жазып берип коет. Колдоносуздар. Жакшы болуп калат. Жакшы болуп калат. Кайра эле пайда боло берет. Гигиеналык норманы идеалдуу сактайсыз. Кээде баламды ата-энеме таштап калам да, ошол учурларда сакталбай да калып атты. Ата күндө эртең менен жуат элем, кечинде деле жуат элем. Кээде баягы айылга келгенибизде жуулбай калып кетет эле да, баламды бир тууганыма таштап коюп жумушка кетип калат элем. Ошентип ушул убактарда каралбай калып атты да. Анан чоңойгондо дагы носки кийбейм деп жүрдүбү же чоңойгондо уже носки кийип, как положено ошондой болуп калдыбы? Азыр деле кийбейт. Кичине кийет дагы сразу үйгө келер менен чечип салат. Демек, 1 жашынан баштап 8 жашка чейинки курактаа учурунда носки кийгенди жактырбайт, э?
кичине эле кийет дагы чечип салат. Бул маселе ошо 1 жашынан баштап 8 жашына чейин уланып келе эле, туурабы? ооба. Кыш кызын кандай кыласыздар? Кандай дейсиз? Кыш кызын. Кышкысын кийип жүрө берет. И буту дагы эчтеке болбойт. Сапожка менен кийип жүрө берет, бирок үйгө келген учурда чечип салат. Анан буту кандай жүрөт кыш кызын? Кышкысын кезилбейт, бирок кургап жүрө берет, бирок кезилип кетпейт. Тамандары кезилип Жайкысын кетпейт. аябай баягы чаң болгон үчүн жайында, жазында күч алат да бизде. Түшүнүктүү. Анан ушул жерде эми менде мындай эки суроо туулат да. Сиз биринчи айтып өткөн описание, мисалы баягынтип бармактардын аралары былжырап, түлөп, түшүп, кычышып, бала кыйналып, мындай тердеп, бул башка оору да. А бирок именно баягы согончоктун жанагынтип жарылып кеткени ошол эле учурда жана чаң себептүү, там носки кийбей, туура гигиеналык кам көрүү болбогон себептүү ошентип жарылып кеткен көйгөй, бул башка маселе да. Көрдүңүзбү? Экөө эки проблема. Эми бул жерде биз бул процесстер неден келип чыгып атат деген нерсенин үстүндө иш алып барышыбыз керек. Сиз айтып атасыз, грибок себептүү деп айтышты деп атасыз. Бирок азыркыга чейин деле так диагноз белгисиз. Туурабы? Анан көпчүлүк балдарда именно ушундай буту жарылган, ушинтип кичине кургак болуп кетсе, чаң болуп кетсе, баягы теринин структурасы начар балдарда витамин Анын, витамин Энин жетишсиздиги көп кездешет да, токоферол менен ретинол. Алар кандай деңгээлде мисалы? Бул да өзүнчө бир вопрос мисалы. Теринин микрофлорасы бузулган учурда ушундай абал кездешет. Бул өзүнчө талкуулай турган нерсе. Бирок сиздердин случайда менин байкоом боюнча мынакей өзүңүз айтып кеткендей кыш кызын жакшы жүрөт. Демек баягы носки кийип жүргөндө, гигиеналык нормалар более-менее сакталган учурларда, чаң менен байланыш болбогон учурларда баланын бутунда анчалык деле көйгөй болбойт. Бирок жай келип бала бутуна эчтеке кийбей, чаңда жүрүп, сиздер жакшы уход кылбай, аркы берки кылгандан ушундай абал болуп кетип атат деп айтып атасыздар да. Бул жерде эң вероятный нерсе эми менин бул сиздин айткан сөздөрүңүзгө ылайык менин ойлоп жаткан нерсем ушул гигиеналык нормативдин жетишсиздиги болуп калып атат деп ойлоп атам да. Эми азыр сизге эң эле жөнөкөй ыкмам эмне кыласыздар эми могу ситуациядачы? Сизге сунушум күн сайын ошол эртең менен ойноп келгенден кийин бутун сода, туз кошуп, билсеңиз керек, ошентип жылуу сууга көбүрөөк салдырып, бир 20 мүнөт, 30 мүнөт мисалы, эң жөнөкөй, эң мындай безопасный ыкма да. Туз менен содадан кошосуз, бир чайный ложкадан кошуп эле ошол жылуу сууга салдырып, анан бүткөндөн кийин глицеринди билесиз аптекада, ошол глицеринден эле майлап койсоңуз, анан байкайсыз өзгөрүүнү. Эмне бул өзгөрүп атат? Жана жарылган жерлер таманычы. Бирок бул маселени чечүү эмес. Себеби дегенде биз пока так диагнозду билбейбиз. Может, эгерде убактылуу глицерин жумшартып, сонун кылып, сиз уход кылып, антип менен бирок организм слабый боло берсе, бул көйгөй өмүр бою куртулбайт. Балаңыз кийин чоңойгондо дагы ушинтип жүрө берет. Чоңойгон кезде дагы кыйналышы мүмкүн да. Себеби мен чоң адамдардан да бул нерсени көп көрөм. Ошонтип таманы жарылып, ачышып, инфекция кирип, күчөп кетиши мүмкүн. Ошондуктан сизге сунушум алгач так диагноз коюшубуз керек. Так диагноз коюп, эмнеге мындай болуп атат? Может, реально грибокпу? Грибок болсо эмнеге күчөп кетип атат мисалы? Эми канчага чейин жүрүш керек бул нерсе? Же реально ошол жана токоферол менен ретинол жетишпей атабы? Может, ошолордон ушундай болуп аткандыр? Же только эле ошол сиздин эле начар кам көрүп атканыңыздан болуп атабы? Бул уже көрдүңүзбү? Биз сиз менен биргеликте мунун баарын изилдешибиз керек да. Көрдүңүзбү? Жакшылап изилдөө кылып, андан кийин уже биз бир чечимге келип, анан көзөмөл кылып, күн сайын өзгөрүүлөрдү сиз айтып, доктор мынакей бүгүн таманым мындай состояниеде болуп атат. Эртең дагы сүрөткө тартып, мындай болуп калыптыр доктор, мынакей бүгүн сиз айткан нерселерди койдум, мындай болуп атат деп ушинтип турушубуз керек да. Көрдүңүзбү? Анан кийин жана айтып аткан майысты эми эч жерден таппай калдым, ошонун айынан ушинтип жарылып атат деген эми бул деле туура эмес. Может, ал гормональный майыс болушу мүмкүн. Гормональный майыс өзүңүз билгендей терини атрофия кылып, андан бешпеттер баягы теринин күчүн жоготуп, антибактериальный болушу мүмкүн. Сиз именно эмне дедиңиз? Доромицин дедиңизби? Педиатр өзү жазып берген дерматин Б деген. Дерматин Б деген. И ошонун вспомогательный действующий веществосу кайсы экенин мен билбейт экенмин. Может, антибактериальный или антигрибковый болушу мүмкүн. Сиз именно ошонун жоктугунан ушундай болуп атат деп атасыз. Бирок эми азыркы ситуацияда ал кандай жардам берет эле? Мисалы, былтыр жардам берип атса, быйылчы. Бул уже өзүнчө талкуулай турган маселе да, Элиза айым, көрдүңүзбү?
Ошондой. Сиз ошондой кылышыңыз керек болот. Анан баланын дагы жанагынтип энурез болуп атканы бул дагы өзүнчө көйгөйлүү маселе. Бул дагы баланын иммунитет системасы, организминдеги сфинктерлер жакшы иштебей атканынан эмне кабар берет. Ошондуктан баланы жакшылап кам көрүп башташ керек, урматтуу Элиза айым. Мгм. Рахмат кеңешиңиз кандай? Ошол сиз айткан соданы, тузду, анан глицерин дегенди жасап. Ошолорду пайдаланып көрүңүз. Мгм. Рахмат чоң. Бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктай берели. Долбоор боюнча, ар бир чыгып аткан сабак боюнча өзүңүздөрдүн пикириңиздерди комментарийге жазып туруңуздар. Алда Кудайым буйрса эң жакшы болгон балдардын иммунитетин кандай витаминдер менен жакшырта алабыз деген суроого өтө сонун курсум даярдалып атат. Ошол курсту тартуулайм жакында. Долбоорго катышкан подпискаңыздар азайып бараткан болсо, мөөнөт азайып аткан болсо, ошол 0556 800 номерине байланышып, подписканы продлевать этип, эмне долбоор алкагында дагы да өзүңүздөрдүн медициналык сабаттуулугуңузду жакшырта бериңиздер. Башка катталуучуларга дагы сунуштаңыздар. Себеби өзүм врачмын. Долбоору бул келечекте кыргыз медицинасын өзгөчө деңгээлде өзгөртө турган долбоор болуп эсептелет. Ошондуктан баарыбыз биргеликте элибиздин ден соолугуна кам көрүүгө аракет кылайлы. Сиздер менен болгон мен Бекжан Турабеков. Анда эмесе кийинки эфирлерден көрүшкөнчө.